жетекчиси Бердибек Айбековичке кол чаап коюңуздарчы. Саламатсыздар, туугандар. Барыңыздарды Абай атаны, барыңыздарды ушу жеңиш күнү менен куттуктап кетким келип атат. Бул жеңиш күн оңой менен келген жок. Өзүңөр билесиңер кандай кыйынчылык менен, кандай жоготуу менен. Ошон үчүн бул жерде согушка жеңишке жетишкендин биздин айылдаш аталарыбыздын дагы эмгеги аябай зор. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай 180 киши кетип, анын ичинен 120 киши келбей калган. 51 киши келиптир. Бул жерден айтып коюш керек. Жанагы смени сактоодо көп кыйынчылыктар болду. Анткени кээ бир аталарыбыз 17 жашынан эле үйлөнбөй туруп, үй бүлө курбай туруп кетиптир. Алардын дагы сүрөттөрү дагы табылбай, чын айтканда унутулуп барыптыр. Ошон үчүн мына бөлеки өзүбүздүн жердештериме, айыл өкмөттүн коллективине, мектеп администрациясына, жана өзүбүздүн уюштуруу тобуна рахмат айткым келип атат. Ушундай эстелик белгилешип, эстелик курганга, Кубанбай айткандай, ынтымак болсо баарын жеңебиз. Биз деген ушундай нерселерди жасоого биз милдеттүүбүз. Анткени ушул жерден өскөнбүз, окуганбыз, төрөлгөнбүз. Өзгөчө аталарыбызга, абайлыктарыбызга таазим кылабыз. Дайым урматтайбыз. Анан кийин мен дагы айтып кетишим керек. Ушу атыл келип алган аталарыбыздын изилдеп, калерде кызмат кылган кандай элдиктери бар. Ошолордун баарын сүрөттөрүн таап, ошолордун баарын бир китепке кылып туруп, ушу мектепке кички балдарга, өсүп келаткан балдарыбызга тапшырып койсок жаман болбостур эле. Ошон үчүн мен барыңыздарга, жердештериме, туугандарыма барыңыздарга рахмат айткым келет. Ушундай бизде анткени өзүңүздөр билесиздер, жасай турган иштер көп. Кыйынчылыктар көп айылда. Бирок биз биринчи очередь ушу аталарыбызга, өтүп кеткен кишилерге таазим кылалы дедик. Анткени өзүңөр билесиңер, өтүп кеткендерди сыйласак ишибиз алдыга жылат дейт. Ошон үчүн ушу айылыбыз өркүндөй берсин. Баарыбыз дагы ден соолукта бололу. Баарыбыз биргелешип чоң жакшы иштерди аткара берели. Рахмат aka, сизге дагы жалпы элдин атынан, уюш топтун атынан дагы жолу ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым эле үй-бүлөңүздө жакшылыктар болсун. Эми урматтуу туугандар, азыр белек берүү аземине келдик. Белектерин алып келесиздер. Ага чейин бул биздин айыл өкмөтүнүн атынан атабызга, анан апабызга кичине акчалай сыйлыктар берди. Ошону колсат этиңиздер. Анан ошо белек бергенден кийин анан жана сөмкасы чыгып аткандан ошо менен жалпы сыйлыктарды сатат этиңиздер. Жалпы рахмат барыңыздарга. Белек берүүнү